5 канал Азаттыктын иликтөөсү боюнча элге жарыяланган документтердин жарымы жасалма болуп чыкты. Бүгүн 15 июнда 5 канал жаңылыктарынын кечки чыгарылышында Азаттыктын 2 апта мурда жарыялаган Кыргызстандан изи сууган миллиондор деген иликтөөсүнө улай өз репортажын көрсөттү. Репортажды даярдаган журналист Элнура Алканова Азаттыктын иликтөөсүндө банктын дүмүрчөктөрү деп көрсөтүлгөн кагаздар дүмүрчөк эмес эле акча которууга билдирме заявка болуп чыкканын айтат. Ошондой эле репортажды даярдоонун жүрүшүндө банк дүмүрчөктөрүнүн чын эле калпын аныктоо максатында атайын эксперимент жасап көрүшкөн. Анда Азаттыктын журналисти Али Токтакунов иликтөөсүндө көрсөткөн дүмүрчөктөрдө жазылуу Туркиядагы банкка барышып, ошол банктан Кыргыз өлкөсүнө акча которушкан. Акча которуу учурунда билдирме өз колу менен толтурулуп, транзакциянын аягында дүмүрчөк берилген. Ал дүмүрчөк менен Азаттык өз иликтөөсүндө жарыяланган дүмүрчөктү салыштыра келгенде, Али Токтакунов көрсөткөн дүмүрчөктө бир топ грамматикалык жана орфографиялык каталар бар болуп чыккан. Бул репортажда Кыргыз мамлекетинен которулган 700 миллион долларга кайсы бир чиновниктердин тиешеси бар болушу мүмкүнбү деген гана суроо болчу. Иликтөөдө жарыяланган документтердин жарымы жасалма экенин далилденгенинен Азаттыктын коррупцияга каршы күрөшүүгө болгон таза ниетин кимдир бирөөлөр пайдаланып, ишенимдүү булактары жасалма документтерди сунганбы деген ой жаралат. Кызыкчылыгы бар адамдардын артынан ээрчип кетпеш үчүн Кыргыз журналистикасы дагы да көп нерселерге үйрөнүп, кол тийген документтерди жарыялоо алдында жети өлчөп бир кесе турган учуру келди деп Элнура Алканова репортажды аяктады. Буга чейин Азаттык радиосу Матраимовдордун үй бүлөсүн Кыргыз өлкөсүнөн 700 миллион доллар чыгарып кетүүгө тиешеси бар болушу мүмкүн деген иликтөө жарыялаган.